Келе албай калды. Ошо биз дагы эми жергиликтүү бийлик катары колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылып атабыз. Ош шаарынын 47 жаштагы тургуну Талайбек Назаров ден байланыштуу биринчи топтогу майып. Ал бул абалга келишине денесинен жаракат алганы себеп болгон. Көп басууга ден соолугу мүмкүнчүлүк бербегендиктен балдак менен кыймыл аракетке келет. Ал шаар бийлигинин мындай жардам көрсөтүп жатканына ыраазычылыгын айтууда. Şu болбогон травманын айынан бир кырсыктын айынан ушундай кокустук болуп кетти. Азыр жакшы балдак менен басам, Кудайга шүгүр. Барына шүгүр ушул. Силерге дагы ушу каалаганым оорубаңыздар. Эң биринчи ден соолук. Ден соолук болбосо башкасы уже бир тыйын экен. Андан көрө. Ден соолугуңуз жакшы бардыр. 62 жаштагы Калынса Айдаркуловага да дал ушундай жардамдар жана аймактык башкармалык тарабынан акчалай колдоо көрсөтүлдү. Биздин ден соолугубузга кам көрүп жаткан баарына ыраазыбыз деп ак батасын берип узатты. Yanından alırsın, işini alır. Vaziyatın ağanın bilen koşakar bala çakanın ödürala alavatın ağanın bilen beraber kör. Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 7000ден ашат. Алардын 900дөн ашуунун 18 жашка чейинки балдар түзөт. Жыл сайын ушул күнү жергиликтүү бийликтин бюджетинен каражат бөлүнөт. Быйылкы жылы 350 000 сом көзү азиздер коомуна бөлүнсө, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге 150 000 сом бөлүнгөн. Мындан сырткары пандемия учурунда да унутта калбай материалдык жардамдар берилип турган. 2020 жылдагы бул боюнча биз иштерди дагы күчөтөбүз. Биздин Кыргызстандагы ошо биздин жарандар боюнча конвенцияга кол койгон. Биз бул конвенциянын негизинде биз ошол жарандарыбызга бардык укуктун негизинде биз бүт шарттарды түзүп бергенге аракет кылышыбыз керек. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөрдөн тартып жаш курагы жогорку жарандар Ош шаарынын эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында каттоодо турушат. Аталган башкармалыктын берген маалыматына ылайык 260тан ашуун бала башка адамдын багуусуна жана көзөмөлдөөгө муктаж делген медициналык коротундуга ылайык аларды баккан ата-энелерине да жардамдар берип келишет. Ошондой эле биздин ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бул 5 жылда бир жолу берилүүчү ден соолугун чыңдоо үчүн курорттук санаторияларга путевкалар берилет. Быйылкы жылда Ош шаарында 145 жаранга ошол ар кандай группада 1-чи, 2-чи, 3-чү топтогу ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга путевкалар берилип, ден соолуктарын чыңдап курортторго барып эс алып келишти. Мындан сырткары Ош шаардык маданият башкармалыгы да бул күндү унутта калтырбай иш-чара өткөрдү. Басууда мүмкүнчүлүгү чектелген 30 жаран чакырылган. Бул күнгө чейин аларга конкурс жарыяланып, өздөрүнүн кол өнөрчүлүк өнөрүн көрсөтүшкөн. Аны менен биргеле ар бир чакырылган конокко белектер, жылуу төшөнчөлөр берилип, концерттик программа тартууланды. Иш-чарага атайын ушу жайды дагы бекер берди бизге. Жана ушул Сапатком курулуш компаниясы атайын ушул мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга ар бир келгенге бирден билет жылуулук, кышкыга ушу жылуулук подарка кылышты да. Буюрса бүгүнкү иш-чарабыздын максатыбызга жеттик деп ойлоймун. Ал эми бул күндүн тарыхына токтоло кетсек, 1992 жылы Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясы 3 декабрда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнү деп жарыялаган. Бул жарлыктын максаты майыптыгы бар адамдардын коомдун түзүмүнө киргизүү жана колдоо болуп эсептелет. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.